Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан миграция жаңылыктары Кыргыз диаспора кеңеши. Сөз баштаардын астында биздин Telegram каналды колдоп катталып коюңуздар. Себептен YouTube каналы жабылышы мүмкүн. Жабылса Telegramдан көрүшөбүз. Биринчи видеону Telegramга жүктөйбүз, андан кийин YouTubeга жүктөйбүз. Ссылканын астына киргизип коебуз. Урматтуу мекендештер, кече күнү 19-сентябрда Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде чоң жыйын өттү. Ал жыйында болсо Россия Федерациясында жана башка чет жердеги жарандарды коргоо максатында профсоюздук уюмдар менен биргеликте иштеп, эмгек мигранттынын негизги укугун коргоого, андан тышкары пенсия жаатында ошол эмгектенип жүргөн өлкөдөн пенсия алып берүү жөнүндө бир чоң талкуу болду. Ал талкууда болсо ошол механизмди Кыргызстандын профсоюздук уюму менен Россиянын профсоюздук уюмдары менен биргеликте келишим түзүп туруп, ошо мигранттарга жардам берүү боюнча бир чоң жумуш өтүп атат. Жана ошол Россияда иштеп жүргөн эмгекчилерди кайра Кыргызстанга жөнөтүү боюнча дагы ошо миграция министрлиги бир сыйра айтып өттү. Буга чейин президенттин пресс катчысы Аскат Алагөзов номерлерин жазган. Мен да азыр ошо айта кетейин. Эгерде Кыргызстанга келип иштейм десеңиздер, 1899 номерине чалып, байланышып, ошо кандай жумуштар бар деп тактай берсеңиздер болот. Андан тышкары WhatsApp номерин да айтып кетейин. Плюс 996 559 18 99 00. Мен азыр жазып коем, эгерде Кыргызстанга кайтабыз десеңиздер. Андан кийин азыркы учурда тыйын которуу системасы абдан бир орчундуу маселе болуп атат. Россия Федерациясында жанагы Сбербанктан тыйын которо албай калгандан кийин азыр мир привилегий деген приложение эң сапаттуу болуп атат. Аяктан физический акчаны мир привилегийди көчүрүп аласыңар дагы телефондук номерге App Store'дон, Google Play'ден мен азыр киргизип коем приложениясын. Көчүрүп туруп бүт баарын толтурасыңар. Мен аягына да видео киргизип коем. Толтургандан кийин Кыргызстанга которгонго Компаньон банктан алсаңыздар болот акчаны наличка. Анан любой Моссоветтен барып жакшы курс менен акчаны алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, кыргыз кыздары айымдар, негизи таланттуу кыздар. Сулуулук жаатынан көптөгөн ийгиликтерди жаратты. Менин аркамда турган имаратта Оштун кызы, биздин мекендешибиз Наташа деген кыз кыргыз кыздарды косметология жаатында үйрөтөм деп ниеттенип турат. Курсту бүткөндөн кийин Россия Федерациясынын мамлекеттик үлгүсүндөгү диплом алып аткенсиңер, ошонун негизинде жумушка орношуп көптөгөн ийгиликтерди жаратсаңыздар болот. Мен азыр номерин жазып кетем. Ошо диаспорадан деп кайрылсаңыз, силерге толуктуу скидкаларын жасап берет. Көрүшкөнчө. Же болбосо картага которсоңуздар болот. Эгерде картага которсоңар, банк Компаньон азыр акция уюштуруп атат. Ал акцияда болсо, ошо которгондордун эң көп акча которгону жана эң көп акчанын суммасы эмес, эң көп перевод болгондордо 2 айда бир жолу 50.000 рубльдан 20 кишиге байге ойнотулуп атат. Ошонун бүт баары чогулуп туруп, анан кийин жылдын аягына бүткөндөн кийин 2025 май айында Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батирди ойнотот. Ошол акцияга да сөз катышыш үчүн банк Компаньонун картасынан акчаны алыш керек. Бул болсо эми кичинекей реклама. Бирок мир привилегийден которуп атканда сөзсүз түрдө Мекен деген промокодду жазсаңыздар, кошумча скидкасы менен силерге тыйын которулат. Анан дагы бир жакшы жаңылык, биздин мекендештерибиз Россия Федерациясында кайтып келип, бирок чет өлкөгө иштеп көнүп калган. Ал жаатынан болсо биздин Аманат Travel Plus деген уюм бар экен, Бишкек шаарында виза жасап берет. Англияга, Европага, Америкага, грин картка толтурганга жардам берет. Акысы $100 өйдө турат экен. Сурап берүү телефондор болсо плюс 996 508 88 11 44. Мен азыр дагы WhatsApp аркылуу жазып коем. Ошого чалып туруп, эгерде Америкага барам десеңиз, иштейм десеңиз, грин карт алам десеңиз, Европа иштейм десеңиз, Англияга иштейм десеңиз, ушул мырзаларга чалып туруп, кыргыз диаспорасынын атынан десеңиз, силерге кошумча скидкаларды кылып берет. Жакшы жаңылык айтканга аракет кылабыз мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.